Кудайдын чакырыгы 2 март. Исанын шакирттеринин бири келип, Теңир, мага каршы күнөө кылган бир тууганымды канча жолу кечиришим керек? 7 жолубу? деп сурады. Исага мындай деп жооп берди. Сага айтып коеюн, 7 жолу эмес, 70-тен 7 жолу. Кечирим деген сөз, кечирип койчу деген сөз азыр анча колдонууда эмес. Кечирим сураш да кыйын, кечириш да кыйын, өтө кыйын. Көптөрдүн ою боюнча кечиримдүү болуу алсыздык. Бирок Кудайдын сөзү болгон Библия кечиримдин башка жагын көрсөтөт. Кечирим кечирген адамды эркин кылат. Анткени кечирбестик түрмө. Кечирбеген адам кайра-кайра ооруну сезип, кек сактап, жүрөгү катып, өткөн чак менен жашап калат. Капа кылган адам эбак унутуп коюп, өз жашоосу менен жашап жүрөт. Ал эми таарыныч болсо, жылдап тирүү, жылдап жашап жатат. Кечирбестик капа кылган адамды жазалап жаткан жок. Кечирбеген жүрөктү кыйнап эзип жатат. Кечирим бул чечим. Ыйык жазуу, өзүң сезген убакта кечир дебейт. Кечир, анткени Кудайдын эрки ошондой дейт. Ошондуктан кечирим бул эң биринчиден Кудайга тил алуу, экинчиден ишенимдин кадамы. Сезимдер кийинчерээк кубалап жетишет. Азыр болсо чечим чыгарып, эркиндикке чыгуу керек. Кудай биздин канчалаган күнөөлөрүбүздү кечирди, соттогон жок. Ушуну ойлогондо, Кудай менин ушунчамды кечирип жатса, жакынымды кечирбегедей мен киммин деген ойго келебиз. Кудай бизди жарым-жартылай кечирген жок. Ал толугу менен кечирип, жүрөгүбүзгө тынчтык берди. Дагы бир маанилүү нерсе, Кудай бизди эч кандай шарт койбой кечирди. Кудайдын кечиримин баштан өткөргөн адам сөзсүз башкаларды кечире билет. Дагы бир жагынан кечирим күнөөгө көздү жумуп салуу эмес. Ооба, кечиришибиз керек. Бирок кээде капа кылган адам менен отуруп сүйлөшүп, чечишип алыш керек болгон учурлар болот. Диалогдон качпай, тынчтыкта отуруп сүйлөшүп алуу да кечиримге жардам бере турган кадам. Кудай акылмандуулук берсин. Кай бир учурда жөн эле чын жүрөктөн кечирип койгонго, кай бир учурларда болсо отуруп, сүйлөшүп чечишип алганга. Кечирген адам күчтүү адам.